Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздермен урматтуу менин катталуучуларым, урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен көрүп жатканымын абдан кубанычтамын. Бүгүн көпчүлүктүн суроосу боюнча үй бүлөдө келишпестиктер деген тема боюнча жакшынакай эфир өткөрөлү деп чечтик. Ушул маал баарына туура келет го деп ойлодук. Баягы бала чаканы жайлаштырып, тамак ашын берип, курсактарын тойгузуп, кичине тынч убакыт болуп калат го деп ойлодук. Менимче бул убакыт баарыңыздарга туура келет болуш керек. Мен угуп жатамбы, көрүп жатамбы, жазып койсоңуздар, кандай болуп жатат. Молодцы, 24 киши сразу күтүп туруптур. Кеч жарык. Жакшысыңарбы, өзүңөр жакшы турасыңар, аман эсенсиздерби? Менин тааныштарымды көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Рахмат бардыңыздарга. Күтүп, карап. Венерочка алтыным, кандайсың, жакшысыңбы? Венера, абдан көргөнүмө кубанычтамын. Сени мен өзүмдүн кыздарым дагы чыгып атат, окуп аткан кыздарым дагы, группада кыздар чыгып атышат. Рахмат бардыңыздарга. Мен биринчи пока унута электе мен реклама объявленияларында айтып коеюн сиздерге. 20 октябрь күнү эртең мененки саат 9-да неме болот. Жыйырманчы октябрь күнү Константин Павлов менен менин түз эфиримди немеден көрсөңүздөр болот. YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Билесиздер, Константин Павлов бул психосоматика боюнча абдан жакшы мындай адис. Ошол тема боюнча аябай жакшы бир центр ачты. Рахмат, кутман кеч бардыңыздарга рахмат. Психосоматика деген сөздү азыр аябай көп колдонуп калдык. Ал мындай кичине модный дагы болуп калды. Ал жөнүндө аябай көп түшүнүктөр да болуп калды. Элдер көп билип калышты. Психосоматика деген бул биздин психикабыз менен биздин телобуздун экөөнүн байланышы да. Бул биздин денебиздеги ооруп жаткан оорулардын бүт бардыгы тең кандайдыр бир биздин психологический өзүбүздүн бир кандайдыр бир алган травмаларыбыз же алган жаракаттарыбыз же болбосо бир жүрөк жан дүйнөбүздө бир ооруган оорулар аркылуу гана келет экен да, денебиздеги ооруларчы. Бир дагы денебиздеги биздин ооруп жаткан оорулардын бардыгы тең жөн эле келбейт экен да. Только бир гана себептер менен анын сөзсүз эле мындай бир жан дүйнөбүзгө биздин бир проблема болгондо гана ооруйт экен да биздин денебиз. Ошон үчүн ошол тема боюнча мен өзүм дагы сабактарды өтүп атам азыр. Мындай аябай мындай терең кирип, терең түшүнүктөргө киргенге аракет кылып атам да, Кудай буйрса. Анан ошону дагы ошо менин насатчым Константин Павлов менен дагы жакшы эфир өттүк ушул боюнча. Ал ушул именно психосоматика деген дагы биздин тектер менен кандай байланыштуу болот экен, ошол жөнүндө аябай жакшы эфир болду. YouTube каналынан ачып көрсөңүздөр болот. YouTube каналында менин бардык эфирлерим бүт бар тең YouTube каналында акысыз эле көрө берсеңиздер болот. Менимче бир 50ге жетип калды окшойт темаларыбыз. Просмотрлар дагы аябай жакшы болуп атат. Мына элдерден аябай күткөн, элдерден бир аябай кызыктыра турган, көп проблема чече турган эфирлерди берип жатабыз азыр, аракет кылып жатабыз. Анан Константин Павлов болсо бир четинен менин дагы окуучум да, ал дагы. Биз экөөбүз тең бирге наставник болуп калдык да. Мен биринчи Константин Павлов менин насатчым болчу, азыр болсо кандайдыр бир башка темалар жагынан, могул именно тааныштар боюнча, абида боюнча мен өзүмдүн жеке дагы сессияларым бар, сеанстарым бар. Ошол боюнча ал Константин Павлов кайра менин окуучум болуп калды. Ошондуктан биз бирибизге тең окуучу болуп атабыз дагы, бирибизге дагы кайра экөөбүз тең насатчы болуп атабыз. Ошондуктан биз экөөбүз биригип, мындай экөөбүздүн билимдерибизди кошсок, практикабызды кошсок, экөөбүздүн баягы дагы практикалык иштерибиздин баарын кошсок, аябай чоң жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Ошондуктан биз азыр экөөбүз чогуу бир эфир тарттык. Андан кийин азыр завтрак эртең мененки тамактануу кылабыз 20 октябрь күнү. Менин Instagram баракчамдагы бардык стористерди карасаңыздар, публикацияларды карасаңыздар, бардыгы жазылып турат. Ошондуктан менин баракчамдан алыстабаңыздар. Дамира, саламатсыңбы, кандайсың, жакшысыңбы?
Абдан кубанычтамын сени да көрүп жатканыма. Рахмат бардыгыңыздарга. Мен менен саламдашкан, саламдашпаган бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бардыгыңыздардын дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен сиздер менен бир эфирде көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен берип жаткан темалардын бардыгы тең бүгүнкү күндөгү аябай актуалдуу болуп жаткан темаларда. Ал чечилбей атат да. Мисалы үчүн тиги тренингке барасыңар, бул тренингке барасыңар, же болбосо өзүңөр аракет кыласыңар, окуп үйрөнүп атасыңар, бардык баягы соц барактардагы билим булактарын карап атасыңар. Бирок эмнегедир эле ошол темалардын бардыгы тең чечилбей, ачылбай, ошол силердин баягы көйгөй маселеңердин бардыгы тең жабык бойдон эле калып жаткан сыяктуу болуп атат да. Ошондуктан ошол көйгөй маселелерди чече турган бизде абдан көп куралдар бар да. Куралдар дагы бар, билимдер дагы бар. Рахмат Нурила. Саламат, мен көрдүм, мага аябай жакты дейт. Рахмат чоң. Кореядан салам дейт. Бизден да Кореяга аябай ысык салам, Кыргызстандан. Бардык биздин бир туугандарга ошо эфирди көрүп жаткан бардыгыңыздарга чоң салам. Оштон салам, Ошко да салам. Мен угуп чыктым дейт. Рахмат чоң. Же көйнөк жолуңуз сон жараштыр дейт. Рахмат. Көйнөктөрүмдүн бардыгы тең Займира Молдошеванын стили. Мен азыр бардык 1 жылдык альбом жасаптыргам. Ошону акырын ошо 2 сезондукун бүттүк, жайдыкын, анан күздүкүн. Азыр болсо кышкы альбомдорубуз башталды, анан жазгы. Ошондуктан жолугум болсо, жолугда реклама кылып кетейин. Жолук болсо Новопосадский деген жанагы российский чисто шерстяной жолук. Бул силер мен сторисиме да чыгарган болчумун. Платки Кежи дегенди карасаңыздар, ошо жерде мен менен чогуу окуган, клуб миллионеровда чогуу окуган менин курсташым Айсада ошо жолуктарды сатат. Ушул жолуктардын баардыгын тең баягы мага 3 жолукту белек кылып берген болчу. Бир ак жолук, бир мына ушу көк. Бул шарф. Эгерде ошол жолуктар керек десеңиздер, анан мен сиздерге баягы данныйларын бар берип коемун. Анан дагы бир ак жолук, ал ак жолуктун бетиндеги гүлдөрү жана умайне, жанагы түндүк аялдардын бир аялдык бир үй бүлөлүк очокту кармай турган сонун мындай бир орнаменттер менен, Айсаданын өзүнүн автордук сүрөттөрү менен козолгон сонун ак жолуктар дагы бар да. Эч кимде жок ал. Ошондуктан эгерде мен ушу мендей жолуктар керек болсо, анда мага кайрылсаңыздар айтып беремин. Бул накта шерсть жолуктар да, булар ысытпайт дагы, үшүтпөйт дагы, башыңызда кандай турганы дагы билинбейт дагы, өтө ыңгайлуу. Бул шарфы да бар, анан жолугу да бар. Рахмат, Нургүл, рахмат. Чоң алтыным, спасибо большое. Саламат мен Асачы Жеккени, Жумагүл, рахмат. Жумагүл, Нарына салам, Бермет дейт, Бермет сага да салам. Алматтан салам дейт, Алима сага да салам. Кара Балтадан салам дейт, Оштон салам, бардыгыңыздарга салам. Салам көрүп жатам, мен да көрдүм деп атышат. Рахмат, бардыгыңыздарга рахмат. Сону болуп атат эже дейт. Рахмат чоң. Терең ыраазычылык бардыгыңыздарга активдүү катышкан, менин эфирлерим бардыгын тең калтырбай көргөн, менин угуучуларым, көрүүчүлөрүм, угармандарым, катталуучуларым бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ошо менин окууларымды түшүнүп, угуп, баалап, бактап, ошолордон бир жыйынтык алып жатканыңыздарга аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Алла ыраазы болсун сиздерге. Бүгүнкү анан завтракта айттым, анан дагы мен жашоомду жаңы барактан баштаймын деген бир автордук аябай сонун вообще тренингим бар да, өтө сонун тренингди алчу эми. Ал бир миңдеген адамдардын тагдырын өзгөрттү да, чындыгында эле ал тренингди көргөндөн кийин жашооңуздар чындыгында эле жаңы барактан башталат да. Таластан салам дейт, бүгүн көрдүм дейт. Рахмат. Айтымбетова Элиза, рахмат. Ошондуктан мен жашоомду жаңы барактан баштаймын деген сабакты биз мурун мен 1 жылда бир эле жолу акция кылчумун. Ал 10 000 сомдук сабак болчу. Бирок жазылган, сакталган Instagram баракча, жабык баракчада онлайн. Азыр болсо анда мурун 12 сабак болчу, азыр улам кошуп отуруп 20дан ашык сабак болду. Ал жерде ар бир темасы сиздин жашооңузду өзгөртө турган темаларда, өтө күчтүү темалар. Андан кийин бир жылда бир 2-3 жолу
аны акция кылып турчубуз. Азыр болсо тынбай эле акция кылып атабыз. Урматтуу менин угармандарым, эгерде сиздер чын эле жашооңуздарды өзгөртүп, бир мындай жашоого болгон көз карашыңарды, жашоону эмес, өзүңөрдү эмес, жашоого болгон көз карашыңарды өзгөртөм дей турган болсоңор, ушул жашоомду жаңы барактан баштаймын деген темага, немеге, тренингке сөз салыңыздар. Ал болсо азыр 1000 сом эле. 1000 сом, 10 000 сомдун ордуна 1000 сом эле. Рахмат, лайктарыңар тынбай лайктарыңар келип жатат. Назгүл, рахмат, саламат. Анан ошол акцияга биз ушул комментарияда азыр плюс коюп койсоңуздар, же өзүңүздөрдүн номерлериңиздерди калтырып койсоңор дагы биздин менеджерлерибиз сиздерге жазышат. Кимге жашоомду жаңы барактан баштаймын деген менин тренингим акция менен 1000 сомго керек боло турган болсо, анда азыр бул жака өзүңүздөрдүн номерлериңерди жазып коюңуздар. Макулбу? Атак биз табыша албай калабыз. Анан же болбосо азыр эгер жаза албай, үлгүрө албай калсаңыздар, анда бул эфир сакталгандан кийин силердин неме плюс койбой элечи, Аиза плюс койбой эле сразу эле номерлериңерди калтырып койгулачы, сразу эле номер оставляйте, номерлериңерди калтырып койгула. А то кайра таба албай калабыз да силерди. Мынакей, мына Гүлдөй дейт, Гүлдөй сонун аткен, Разакова. Молодец. Ушундай эле номерлериңерди калтырып койсоңор эле кыздар, азыр биздин менеджер кыздарыбыз сиздерге түп-түз прям азыр эле байланышат. Анан урматтуу менин азыркы экранды көрүп жаткан бардык катталуучуларым, ушул сабактан кийин мага ушунча көп комментарийлер келет да, мындай рассылыктар келет да, рассылыктар. Эже ушул ал жакта эмне тема бар дебейсиңерби? Ал жакта мындай биз кыялдануу деген эмне, кантип кыялданышыбыз керек? Молодец, мен окуп жатам дейт Алышбаева. Айсипбаева дейт, мен окуп жатам дейт. Молодец, аябай кубанычтамын. Аякта кантип кыялданышыбыз керек? Бардыгы биздин кыялыбыздан башталат да. А биз баягы мынтип ойлойбуз, кыял деп койсок эле болмок беле депчи. Эмне кыялданса эле эмне келе бермек беле акча, жашоом өзгөрмөк беле? Жок, ошо кыялданганыңыздан келет акча. Кыялдан башталат, бардыгы сиздин кыялыңыздан башталат. Анан кыялдан кантип кайра максат коюшубуз керек. Максатсыз сиз эч жака чыга албайсыз. Максатсыз сиз эл менен токойго киресиз дагы, токойдун арасында жүрөсүз дагы, карасаңыз 60-70 жашка чыгыптырсыз, анан болуп турду эле айланып эле жүрө бересиз. Каяка баратасыз, эмнеге баратасыз? Эмнеге келдиңиз буяка десе билбейм, эл келгенден келдим дейсиз да. Ошондуктан максат, акча деген өзү сиздин кыялыңызга келет, акча деген өзү сиздин максатыңызга келет. Эгер максатыңыз болбосо, сиз эртең менен тура албайсыз. Максатыңыз жок болсо, сиз бир каяка баратканыңызды билбейсиз. Максатыңыз жок болсо, сизге эмне керек экенин да билбейсиз. Ошондуктан токойго кирип баратканда кыялыңыз менен, кыялдарды максатка айландырып, анан максат менен анан кириш керек да. Ошондуктан сиздин кошунаңыз миллион, бир кошунаңыз миллионер, бир кошунаңыз кедей. Колунда жок өмүр бою. А эмнеге? Себеби максат жок. Ошондуктан ал жакта, ал тренингде ошо кантип кыялданыш керек, кандай максат коюш керек, анан ата тек менен кандай байланыш керек, ата энеге кандай мамиле кылыш керек, жет ата деген эмне, ал биздин жашообузга кандай таасир тийгизет, аялдык эркектик энергия деген эмне, вибрация, термелүү деген эмне, эмне үчүн биз дайыма жаркылдап жакшынакай жүрүшүбүз керек экен, эмне үчүн биз кайгырып жүрсөк акча келбейт экен, бизнес деген эмне, кандай кылышыбыз керек, арыбызда да кантип кетишибиз керек деген мондай шаг да, мындай кадам менен алып барып туруп, анан сиздин мээңизди вообще оңдойт да, мындай айландырып оң жакты көздө оңдоп коет. Ошондуктан бул тренингке сөзсүз жазыңыздар. Мени өзүмдү угуп, сөзсүз малатсы, рахмат жазганыңыздарга. Номерлер малатсы. Кыздар жазып атасыздарбы? Буякта биздин карап койгулачы, биздин менеджер кыздар барбы? Мен бармын деп койгулачы. Нурзада, рахмат. Карта желания даяр бар сатууга, коллаж жасоого. Ал неме жок, бизде өзүбүздө жок, бирок Инстаграмдан карасаңыз карта желания деген атайын неме бар. Бир кыздар сатышат, мен ошо өткөндө айтып бердим эле. Мен да өзүм да карап көрөмүн дагы, мен эмеге кыздарга айтып коем. Эгер керек болсо, номерлериңерди калтырып коюңуздар. Рахмат, малатсы. Сөзсүз ошол менин жашоомду, жаңы барактан баштаймын деген теманы сөзсүз көрүңүздөр. Макулбу? Окуңуздар. Ал 1 ай беребиз. Каалаган убагыңарда кирип окуй бересиңер. 20 сабак, даяр сабак. Ал мындай жумуштан бошобой калам го, анан жетишпей калам го. Жетишпей калсаңарчы, биз мындай жанагы орус айтканда не жалко да. Жетишпей калсаңар, 1 ай жетишпей калсаңарчы 2 ай деле беребиз. Ал даяр сабактарды эмнеге аямак элек силерден?
самый главное силерде баягы жылыш болсун дейбиз да. Ошондуктан ошол талаактарга сөзсүз катышыңыздар. Биздин менеджер кыздарыбызга айтып койгулачы, мынакка карап койгулачы, пожалуйста. Мен бармын, ома жазып атам деп койгулачы. Барсыздарбы? Сиздин сабактарыңызды абдан сонун жеткиликтүү кылып айтасыз. Айтып берсеңиз, сизди абдан жакшы көрөм. Сону жеста дейт. Рахмат, Лира, чоң рахмат. Анан урматтуу бүгүнкү менин акысыз тренингтердин катышуучулары, мен бүгүнкү темабыз болсо үй бүлөдөгү ар кандай проблемалар жөнүндө сүйлөшөлү дегенбиз да. Өзүңүздөрдүн сурооңорду дагы бере берсеңиздер болот. Мен 1 саат ичинде хорошо, Аруке бар экен. Жазып жатам, менеджер Аруке. Молодец, Аруке, чоң рахмат. Ооба, бирөөнү да калтырбай жазгын, себеби бардыгы тең көп мындай үмүт менен азыр жазышат да, үмүт менен. Балким чындыгында эле ушул эфирибиз аркылуу бир номерди таштап, ага биз кайра жооп берсек, канча адамдардын тагдырлары чечилип калат. Ошентип эле чечилет да, мага айтып беришет. Эже ушундай эле сиздин прямой эфириңизди көрүп туруп эле, аны ушинтип жаздым эле деп. Мына бизде бир сонун кызыбыз бар азыр. Атын айтпай эле коеюн. Ушундай прямой эфирден эле телефонго жазып эле азыр Россияда 10 жыл жүргөн экен, азыр мына калып, жакта иштеп, азыр аябай жакшы элдер жетип, менин да 35 000 сомдук марафоныма да катышат да. Ошон үчүн азыр бир эле мүнөт, бир эле секунд адамдын бир тагдырын чечип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз ушул марафонго эмненетиги тренингке катышыңыздар. Анан дагы урматтуу рахмат, ыраазычылык темасы үчүн сизге ыраазычылык дейт. Рахмат. Ыраазычылык деген бул волшебный да, бул деген мындай тимеле сыйкыр да, сыйкыр. Эгерде силер ыраазычылык айтканды билсеңер, ошол ыраазычылык айтканды түшүнүп алсаңар, анан ошону жашасаңар, анда бул жашооңузда чындыгында эле мындай бир волшебный бир сыйкыр таякчаңыз бар сыяктуу эле да. Ошондуктан ыраазычылык деген аябай укмуш да. Жашоонун маңызын камсытасыз дейт. Рахмат, Элиза, рахмат, абдан чоң рахмат. Жакшы, абдан ыраазымын бардыгыңыздарга жакшы сөзүңүздөр үчүн. Эми үй бүлөдө келишпестер жөнүндө бүгүн сөз кылалы. Эгерде сурооңуздар болуп калса, бере берсеңиздер, мен дагы акырынан жооп бере берем. Алымдын келишинче бүгүн 1 саат. Анан тез чыгып туралы деп сүйлөштүк. Азыр мен физически жетишпей атам да, билесиңер да, мен өзүм жалгызмын. Анан баягы кишилер аябай көп, кардарлар көп, суроолор көп, мага муктаждар аябай көп. Эми Кудай бурса, бир жарым жылдын 1 жыл ичинде өзүмдүн жаныма бир жакшы, мага окшогон сонун бир тренерлерди даярдайын деген оюм бар. Эгерде тренер болом десеңер, менин сабактарымды берем дей турган болсоңор, дагы байланышсаңыздар болот менен. Биз менен мына менин кыздар менен байланыша бериңиздер. Эми могу келишпестер жөнүндө мен мындай деп ойлодум да, бүгүн мен сиздерге бир мендей мага кайрылган адамдардын бир кейстери менен бөлүшүн деп чечтим да. Мисалы үчүн, мындан бери 10 күндүн аралыгында эле Россиядан бир жаш эле келин кайрылды да бизге. Нурзада, рахмат, Нурзада. Алена эже бизге бизнес сонун сабактарын бергенбиз. Чоң рахмат Нурзада, абдан кубанычтамын сени эфирден көрүп жатканыма. Ооба. Жазып тургула, кандай болуп атасыңар, эмне болуп атасыңар, мага жазып байланыштырсаңыздар, мен да билип турайын силерди. Мен ошо аябай күтөм, мындай менин окуган окуучуларым бардык тең кайра мага бир обратный связь берип, эже мына сонун болуп атабыз деп айтып койсоңуздар, мен канчалык жашарып, сүйүнүп, ушунчалык баягы жан дүйнөм жыргап калат. Анан бирок бир чети тынч болуп калганды ойлойм да, анда тынч болуп калгандар, значит, баягы жакшы жашап атышат дейм да. Эгер тынч болбосо, анда кайрылат болчу, эже баягы сиздин сабактарыңыздын пайдасы тийген жери жок депчи. Макул, мен чечтим, тренер болом дейт. Хорошо. Тренер бол, именно менин сабактарымды, мен дагы 18 эмесмин, урматтуу группанын катчылары. Азыр мени 60 киши карап турасыздар. Мен дагы 18 эмесмин. Менин дагы жашым 60тан өттү. Ошондуктан менин баягы азыркы аябай менин көйгөй маселе, мен аябай ойлондурган ушул менин билимдеримди бир таштап кетсем экен дейм да. Мен да ажал келсе каяка качмак элем, туурабы? Ошондуктан азыр алым бар да, күчүм бар да, пока менин энергиям жетип турганда, мен ден соолугум пока позволяет. Ушул билимдеримди алып калганга аракет кылыңыздар. Максимально алып калып, ушу темаларды дагы силер дагы башкалар менен бөлүштүрүүгө аракет кылыңыздар. Менин азыркы
Жакшы, молодцы. Менин азыркы ушул берип жаткан сабактарымды алып калып канча миллиондон адамдар менен сиздер бөлүшсөңүздөр болот. Миллиондогон адамдар, мына бизнес издейсиңер да сиздер, бизнес кандай кылсам. Бизнес деген мындай да, сиз эгерде бир кишиге пайдаңыз тийсе, анда 1 сом табасыз. Эгер сиз 100 кишиге пайдаңыз тийсе, 100 сом табасыз. Эгер сиз миллион кишиге пайдаңыз тийсе, анда миллион сом табасыз. Көрдүңүзбү? Ошондуктан сиз эгерде миллиондогон адамдардын тагдырын өзгөрткөнгө жардам берип, аларга бир билим берип, алардын бир чам чырагы болуп, алардын бир жолун ачып берсеңиздер, жолун мындай карап көрсөтүп, ап-ачык мындай прожектор ачкандай, лампа ачкандай ачып берсеңиздер, кандай сооп аласыздар. Илим тараткан деген да, илим таратканда жерге деген сиздердин үйүңөрдөн 40 кадамга чейин жарык чачып турат деген. Жакында сиз мен жакын жолугабыз, бизде сонун жаңылыктарыбыз бар дейт. Нурзата абдан сонун, рахмат, абдан кубанычтамын. Аябай кенен адам экенсиз, Алла ыраазы болсун дейт. Рахмат сон. Эжекем, сиздин сабактарыңыз өтө түшүнүктүү. Сонун ыраазымын, устатым дейт. Рахмат, чоң рахмат, ыраазымын. Мен да ыраазымын. Алла ыраазы болсун сиздерден. Ошондуктан мындай пока менин күчүм барда, мени деген күнү түнү мен жанымды койбой, мен ушу билимдерди алып калышыңар керек да. Анан өзүңөр эле алып калбастан, өзүңөр урунуп, пайдаланып, өзүңөр жашооңорду өзгөртүп, анан дагы башкалардын жашоосун өзгөрткөнгө жардам беришиңер керек да. Мына ушундай эгерде миссияны аткара турган болсоңор, силерге эч кандай бизнестин кереги жок. Силер элге жардам берип атып эле, силердин өзүңөрдүн материалдык байлыгыңар дагы оңдолот да. Ошондуктан ким тренер болом дегендердин бүт баардыгы тең мен менен офлайн жолугушу, онлайн жолугушу, видео звонок менен, пожалуйста, кайсы жерден болсо дагы, дүйнө жүзүнүн кайсы тегерегинен болсо дагы ошол темада сүйлөшөбүз. Ошон үчүн кайрылыңыздар, биздин бүт баардык немелерге, менеджерлерге кайрылыңыздар. Анан менин менеджерлерим Нургүл, Альбина, анан Аруке, мына ушу 3 менеджерим бар. Эгерде силерге башка, эгерде адамдар кайрылып, анан башка номерлерди берип эметсе, аларга эметпеңиздер, мындай алданбаңыздар. Балким ошондой алдай тургандар дагы келип жолугуп калышыңар мүмкүн. Ошондуктан менин номерлеримдин бүт баары тең Instagram баракчада турат. Менден сурап атышат: "Алена эже, Мауреке, Аруке деген сиздин менеджерби? Альбина сиздикиби же Нургүл сиздики?" деп сурап атышат. Мен ооба дейм. Ошон үчүн эгерде башка адамдар, чоочун адамдар, кичине силер күнөм санап жатсаңыздар, анда мага түз эле кайрылыңыздар. Мен бир дагы номерди мындай жоопсуз калтырбайм. Бир дагы номерди мен түн ичиндеби, саат 12би, 1би, кайсы убакта бошосом, ошол убакта ачып, ар бир менин катталуучуларым, ар бир подписчиктер, ар бир менин досторума, ар бир менин бир туугандарыма мындай максимально бүт баарына жооп бергенге аракет кыламын. Эми, урматтуу достор, азыр менин атым Нургүл, мынакей жазып атат, биякта Нургүл. Менин атым Нургүл, Алена Малабашевна, менеджери болом деп атат. Мынакей номерде жазып койду. Азыр ал жакка да кайрылсаңыздар болот. Зыпаркүл эжем экөөбүз көрүп атабыз. Эфир сонун болуп атат дейт. Жакшы, молодцы. Нургүл эже менен байланышам сиз менен дейт. Менеджер Аруке, мынакей Аруке номери дагы мынакей чыгып атат, карасаңыздар болот. Атым Нургүл деп жазып атат. Сизди тренингтен күтөбүз деп атат. Молодцы. Менин кыздарым дагы азамат, вообще мындай сааттай чыкылдап иштешет. Аябай проверенный бул кыздарым бар, менен сабак алышкан, жылдап сабак алган, анан чоң жетишкен кыздарым менде азыр менеджер болуп иштейт. Ошон үчүн менеджер болуп иштейм десеңиздер дагы кыздар менен байланышсаңыздар болот. Кандай иштеш керек экен бүт баарын үйрөтүп беребиз. Анан кандай доходко чыгыш керек, кандай элдерге жардам бериш керек деген баардыгын тең үйрөтүп беребиз. Менеджер боломдор дегенде кайрыла берсеңиздер болот. Эми мен Мауреке жанагы темадан алыстабай азыр айтып берейин сиздерге. Жакшы, мына жарым саат мен сиздер менен дагы сонун жаңылыктар менен бөлүштүм. Эми калган жарым саатыбызды азыр мен сиздерге мындай айтып берейин. Эми билесиздер да, мен мындай эгер теманы ачам десем, мен 5 мүнөттө 5 сөз менен ачам да. Мындай ар бери айланып, мынтип айланып эле жүрө бербейбиз биз, Баарыңыздар менден окугандардын баардыгы билесиңиздер. Баягы бирөө айткандай, мен карма дегенде канча теманы окудум, канча тренингтен окудум дейт, бир эле түшүнчө эмесин дейт эже. Бир эле кыргызча сөз менен айтып койдуңуз дейт. Кечеги кылган ишиң бүгүн кайра өзүңө тиет деп. Болду, карма деген ушул депчи. Анысы кандай, мындай көп аябай мындай татаалдаштырып, аябай акылдуу болуп, умный иштетип, мындай неме деген бар да, орусчачы, не умничайте, не усложняйте деп коет да. Анан биз мындай кичинекей эле бир проблеманы эле өзүбүзчө эле кыйын болуп эле айланып эле тияка тегерек четине эле монтип эле аны до конца түшүнбөй эле ушинтип. Бул кыргызча эле, кыргыздын эле тили ушунчалык жеткиликтүү да сонун да. Эчтекени пайдаланбай эле койсок болот башкачы.
Ошон менен эле кыргызча жалпак тил менен 2 сөз менен түшүндүрүп берсе болот да. Эми үй бүлөлүк мамиле келишпестер боюнча мен бир кейсинди айтып берейин сиздерге. Бул деген бир жума мурун болду. Бир жума мурун бир жаш кыз кайрылды. Мен менеджерлерим айтышты, эже бир келин кайрылып атат Москвадан. Ал деген мен вообще азыр Алена эже эми азыр айтып бербедимби? Карма деген. Менеджер болуп иштейм дегендер кайрылыңыздар. Малатсы. Нургүл, малатсы. Ооба, өзүңүз да жаза бериңиздер, бул жака эми жооп бере бериңиздер өзүңүздөр. Мен алаксыбай азыр жаңы теманы айтып бере берейин, Анан кыздарым кайрылды, эже бир жаш келин сиз менен бүгүн сүйлөшөм деп атат. Бүгүн сүйлөшпөсөм мен вообще өлөм анда деп атат дейт. Кой сүйлөшөйүн деп кайда кечинде жат 7-8дерде. Уже мен баягы чарчап кечке чейин иштеп мисалайын деп аткан болчумун. Анан жок мейли деп эле сүйлөштүм. Анан сүйлөшсөм айтат да, эже мен күйөөм менен экөөбүз ажырашкан атабыз дейт. 5 жыл жашадык дейт. 5 жыл жашадык. Анан 5 жылдан бери балалуу болгон жокпуз. Анан бала боюма болуп калганына 2 жума болду. 2 жума уже тастыкталып уже боюнда бар деди. Анан аягында карайын. Анан мен деген мындай дейт да, эмне үчүн урушуп кеттиңер десем, айтат, мен деген ал өзүмдүн акчамды бербейм дейт. Мен өзүмдүн акчам бар дейт. Ал акчамды бербеймин дейт мен. Анан менин каалагандай жашасын дейт. Мен квартирага төлөбөйм дейт. Экөө чогуу жашайт да 5 жыл. Сен кайда иштейсиң десем, мен 3 жыл иштеген жокмун дейт. Ким багып атты? Күйөөм багып атты. Хорошо. Эмнеге кандайча багып атты? Жок, сен иштебей үйдө отура бер, сен өзүңдүн ишиң менен алек боло бер, эмне кааласаң деп. Анан аябай жакшы көрөт дейт мени, сүйүшүп үйлөнгөнбүз дейт. Анан бирок баягы менин акчамды эле сурабайт дейт да, просто мен бергим келбейт дейт. Мен өзүм эле айтам дейт, мен бергим келбейт деп эле. Андан 2 жылдан бери дагы иштеп атам дейт, бирок кайда эмне иштеп атасың деп деле сурабайт дейт. Мен аябай жакшы көрө эле ушинтип эркелетип эле багат дейт да, бирок мага мындай көп жерлери жакпай атат дейт. Эмне жерлери жакпай атат десем, слишком эле мындай карайт дейт, андай решительный эмес дейт. Анан апасынын сөзүн угат дейт. Сенин курсагың токпу? Анан дагы аябай эң эле баягы эме болгон жери мындай экен да, аябай больной, жанагы урушта аябай көбөйүп кеткен жери. Менин жолдошумдун өзүнүн тапкан акчасына дейт, апасынын үйү жок, агаларынын үйү жок болчу дейт. Анан ошо тапкан акчасынын бүт баарын тең апасына үй салып берди дейт. Анан ошол жакта азыр агам, агасы дейт, энелери бүт баары жашап атышат дейт да. Анан мен болсом каршы болтам дейт. Ал үй деген сен салып алдың, сен энеңе бербешиң керек. Анан ал үйдө биз жашашыбыз керек. Аларга оформить этпегин деп атам дейт да. Көрдүңүздөрбү? Алена Азамат, сен өтө күчтүү тренерсиң, шакирттериң жөнүндө ойлонгонуң өтө сонун, сен көлсүң, ичиң аябай кенен, кеңпейил адамсың. Рахмат. Рахмат чоң, рахмат. Бактыгүл дейт, рахмат чоң, рахмат. Эфир сакталат, кат жатат менде. Сакталат, эфир сакталат. Анан элестетип келем, анан мен айттым да, ал сен ошол үйдүн акчасына дедим, акча бердим дедим. Жок, берген жокмун дейт. Күйөөң өз таптыбы? 5 жыл иштеп, ооба, 5 жыл иштеп өз тапты дейт. Ал агасына оформить этип атыптыр. Ал агасы ким десем, ал агасы деген биринчи аялынын биринчи күйөөсүнөн экен. Элестетип, ал еще атасы да бир эмес экен. Бирок ошол бала менен аябай ынтымактуу экен. 2 иниси бар экен. Алар ынтымактуу экен. Алар дагы жардам беришип атышыптыр. Алар дагы иштеп атышыптыр бардыгы тең. Анан мындай бир туугандар сүйлөшүптүр да. Азыр акчаны чогултуп биринчи апама үйдү алып берелик. Андан кийинкисинен улуусун алып берелик. Андан кийинкисин ушупту да бир туугандардын баардыгы тең бирибизге үй салабыз дептир. Анан бул келин каршы экен да. Мен айттым да, сен кандай уятың жок келинсиң дедим. Сен деген даже атасы менен башка бала менен дагы, бир тууган менен дагы жакшы катышат экен. Ошол менен дагы жакшы мамиледе экен. Бир туугандардын баары ынтымактуу экен. Энесин карайт экен. Ал энени караган күйөө дайыма аялды карайт. Вот энесин карабаган күйөөдөн түңүлүш керек да. Потому что энесине урмат кылбаса, энесин ырзат кылбаса, энесин сыйлабаса, энесин жакшы көрбөсө, энеси үчүн кам көрбөсө, анан аял үчүн каяктан ким кам көрөт? Ошондуктан сиздерге дагы неме да, мындай сабак. Эркектен эң жакшысы энесин сыйлаган аял. Неме эркек. Анан айттым да мен, анда сен эчтеке тыйының жок болсо, сен эмне үйдө кызданып атасың?
Сен наоборот сүйүнбөйсүңбү ушундай кайненеңе кам көрүп атканын, бир туугандар менен ынтымактуу, урушпай, талашпай, тим эле өшүп жыташып жакшынакай жашап аткандарына, үйлөрдү бир жерге алар, потому что баары чогуу жашайт аякта. Даже биз барсак да чогуу жашайбыз. Чогуу жашай турган үйлүү болгон турбайсыңарбы анда? Депчи, кыскасы ошентип анан айттым да, мен сенин жаныңда болсом дедим, азыр түйөгө чыгат болчумун дедим. Мындай эле мындай кыргызча эле айтайынчы дедим, мен сага мындай как тренер катарында анан тигинтип минтип акыл үйрөтпөй эле дедим. Мен сени энең катарында, эжең катарында дедим, как улуу катарында дедим, как не как тренер, психолог эмес. Как аял катарында дедим. Сен бир туугандарды уруштуруп атпайсыңбы дедим, биринчиден. Сен апасы менен уруштурган атасың азыр. Анан өзүңчө эле отургалы эле мындай эркелеп жашап эле 5 жылдан эркелеп жашап, анан дагы еще дагы возникать этип, анан еще дагы ата-эне бир туугандар менен уруштуруп, анан элестеткиле. Анан эки жумат боюнда болсо, Кудай берип атса баланы. Кудай берип атса, ал балага дагы Кудай бериптир да, мына ушундай бир туугандан туура мамиле кылган үчүн, энесине жакшы мамиле жасаган үчүн Алла берип, 5 жылдан кийин анан мындай боюна болуп атпайбы аялын, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан анан айттым да мен, сен кыңкылдабай жөн жаша дедим, алтыным. Сен азыр барып туруп, күйөөңөн кечирим сурап дедим. Мен өзүң эмне кылсаң ошо кылчы, мынакей мен жаңыңда эле турайын, ысың тамагыңды жасап берейин. Мынакей мен боюнда баланы жакшынакай төрөп берейин, сенин тукумуңду улайын, сени шаар кылайын. Ооба, сен ата-энебизди карашыбыз керек. Ооба, бир туугандар менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Мен туура эмес кылыптырмын. Түшүндүңбү десем, эже түшүндүм, эми түшүндүм дейт. Апам эмне деп атат? Апам ажырашкын деп атат дейт. Апам ажырашкын, баланын кереги жок, ал баланын. Мен деген аял ала элек, балага алып берип атам дейт. Мен айттым, мен билбейм, мен биринчи жолу айттым окшойт ушу. Сен энеңди укпагын депчи. Мен айттым, энеңди укпагын дедим азыр. Десем, энеси 3-4 күнөн айтыптыр. Балам, кетти да уже азыр айтып берем аны. Анан энеси айтыптыр. Барганың жакшы эле болгон турай. Мен да ачуу менен айтып алыптырмын. Кайра барганың эле жакшы болуптур. Ооба, мен да айтайын деп аткам. Кой, бар күйөөңө баргын деп айтайын деп аткам дейт. Элестептиңби? Ошентип кыскасы, анан мен айттым, азыр дедим, мен сразу мен менен сүйлөшкөндөн кийин звонить эткин дагы күйөөңө айткын, күйөөм кечирип койчу алтын, мен туура эмес айтып алыптырмын. Ооба, үй бүлөң менен ынтымактуу бол. Үйдө чогуу жашайбыз, ал үйдө барганда. Мен макулмун. Мен азыр могу жакшынакай баланы көтөрөйүн, азыр төрөп берейин. Мына Кудайым берип атат бизге баланы деп кечирим сураган. Десем эле, ал аябай жакшы, рахмат, ал кызыма дагы рахмат да. Тим эле жанагы мындай тил алчаак балдарыбыз болот го өзүбүздүн. Ошондой балдардай болуп, эже түшүндүм, мен жинди болуп аткан турбаймынбы? Эже, ооба, чын эле, ооба эже деп аябай мен сөзүмдү угуп, анан сразу эле звонить этти. Анан кайра звонить этти мага. Эже, мен айттым, кечирим сурадым. Анан эчтеке дебей эле, күйөөм эчтеке дебей эле. Анан азыр туруп турган ошол жакта мен өзүм алып кетем деп айтты дейт. Салонда иштейт экен да. Анан бир маалда уже түн ичинде звонить этти. Акырын, эже келдик, күйөөм эчтеке деп унчуккан жок. Аябай жакшы мамиле жасап атат. Мен да жакшы мамиле жасап атам. Үй жайын баарын тазаладым, тамак жасап атам, бүт баарын даярдап атам. Кечирим сурадым, мен мындай кылбайм деп айттым депчи. Кыскасы, андан бери бир жума өттү. Кече күнү кетишке мен борум дезди, аябай кетишке күлдүм. Сүйлөшүп атчы, эже рахмат, ыраазымын. Тим эле күйөөм тааныбай калдым дейт. Мурункудан да өзгөрдү дейт эже. Эч качан мага мындай мамиле жасаган эмес дейт да. Ушунчалык сенин ушунчалык өзгөргөнүңө мен бир туугандарыма, мен апама ушундай мамиле кылганың үчүн мен рахмат, ыраазымын деп подаркаларды алып келип атат дейт, тамак ашты алып келип атат дейт. Анын үйгө кайнэжем келди эле дейт. Ал кайнэжем дагы жакшы мамиле жасап атат дейт мага. Ушинтип кыскасы бир жуманын ичинде ушундай сонун аябай өзгөрүү болду да. Ошон үчүн мен эмне деп айтайын деп атам, бул кейстенчи мындай биз өзүбүз эле татаалдаштыра алабыз. Өзүбүз элечи мындай проблеманы өзүбүз эле таап алсак, наробунан эместе түп түз эле кетип бараткан жерде эле жок, мага бул жакпайт, бул тиги жакпайт, анан кайнэжем жакпайт, анан кайнэжем. Мен айттым, сен кайненең да көзүң жум дедим, кайнэжеңе да көзүм жум, кайнагаларга да көзүм жум дедим. Жакшынакай күйөөң бар экен. Эртеден кеч иштейт экен, акча табат экен, үй салаттыр, сени карайт экен. 5 жыл сени айтпаптыр, сен төрөбөйсүң деп айтпаптыр. Азыр эми айланайын деп сүйүнүп ыйлаптыр. Тиги бойна болгон күнү. Бир күн кеч ыйлаптыр сүйүнгөндөн. Элестеткиле? Рахмат чопа. Ошентип анан деп айтсам, анан азыр такыр башка эже. Мен вообще 5 жыл күйөөмдү ушундай көргөн эмес эже дейт да. Ушунча жакшы адам экен эже, мен ыраазымын сизге, мен ыраазымын. Кайра айтат ыраазымын депчи. Ушундай сон жашап атабыз дейт азыр.
Ошентип анан караңыздарчы, мындай элементарный да аз жерден калды да, аз жерден. Ошон үчүн менде мындай жүздөгөн, мен билбейм, миңдеген эсемдер туура болот да. Миңдеген адамдар кайрылат, айрыкча аялдар кайрылат да. Анан ошол ажырашкандар, айрыкча ажырашкандар айтат да, эже, сиз болгондо мен ажырашмак эмес экенмин дейт. Мен күйөөм чындык эле жакшы экен дейт. Чындык эле жакшы күйөө турбай дейт. Мен билбептирмин эже. Мен жөн эле чалчаңдан ажырашып кеткен турбаймынбы? Ушунча өкүнөм дейт. 1 жыл мурун сиз болсоңуз кезиксем эмне, 5 жыл мурун сизге кезиксем эмне депчи. Анан мен дагы бир нерсе айтып берейинчи сиздерге. Ушу мен миңдеген аялдар менен иштеп атыпчы. Мен ушу бир да аялды уккан жокмун да. Бир да аял эже ушу мен ажырашып кеткеним жакшы болгон экен. Ошондо рас эле кылган экенмин деген бир да аялды уккан жокмун. Мен бирди уксам айтмакмын сиздерге, бирди уктум деп айтып бермекмин да. Же 2 уктум, же 10 уктум деп айтып бермекмин мен сиздерге. Бирок мен бир да кишини уга элекмин, бир да аялды уга элекмин. Рахмат Роза. Сиз менен кечке эле сүйлөшүп отургум келет эже дейт. Чоң рахмат. Ошондуктан урматтуу менин бир туугандарым, мындай үйдөгү ынтымакты, үйдөгү жакшынакай бир береке, ырыскыны бул алып келе турган аял да, аял. Анан биз мындай деген бир эме сөз бар го. Азыр кичине сыла. Жакшы аял жаман эркекти жакшы кылат да. А жаман аял жакшы эркекти жаман кылып, жаман эркекти жок кылат деген сөз бар эмеспи? Көрдүңүздөрбү? Ошол туп-туура да, бул деген мындай бир кымтыгы жок сөз да кал дегенчи. Ушу сөз мындай жакшы эркек жок экен. Мен дагы бир эфирим бар да. Дагы карап көрсөңүздөр, мен дагы бир эфирим бар. Мындай азыр айтып атпайбы, идеалдуу күйөөгө кантип чыгыш керек деген айбай курстар ачылып атпайбы, кантип күйөөгө чыгыш керек. А мен айттым, мен мисалы үчүн мен кошула албайм агачы. Кантип идеалдуу күйөөгө чыгыш керек деген кошула албайм. Себеби аны манипуляция кылыш керек деп атпайбы, манипуляция. Мындай ар жагдан чыга калып, бир жагдан чыга калып, анте калып, минте калып, артистей болуп, анан ошону күйөөгө чыга калган деп үйрөтүп атпайбы? Антип үйрөткөн ал деген убактылуу эле болуп калат, убактылуу. Ал энергия төгүнүп калат. Артист 1 жыл артист болосуңар, 1 күн артист болосуңар, 5 күн артист болосуңар, 5 ай артист болосуңар. Анан ал деген мындай бүтүп калат ал деген. Күчү бар жетпей калат, кечки артист боло берип. Рахмат Бурулхан. Рахмат. Бурулхан мына бирөө болду. Туура эле ажырашкан экенмин деген. Сен биринчисиң Бурулхан. Сонун аял заты сиз да аруке айтат, сиз да аурасы күчтүү дейт, күчтүү термелүүдөгү аял дейт. Рахмат Кундуз. Мына бирөө айтты, менин ажырашканым туура болгон экен, мен муну жердин баарын айтам эми. Бир эле аял айтты деп айтам да. Миңдеген аялдардын арасынан. Ошондуктан жакшы эркек жок, урматтуу аялдар, боякта мен ойлойм, ушу жалаң эле аялдар отурат болуш керек депчи. Вообще жакшы эркек деген жок. Жакшы эркекти биз жакшы кыла турган бизбиз. Аны күчтүү кыла турган бизбиз. Айрыкча мындай бар да, айрыкча ажырашууну, эгерде ортоңузда балдар болсо, ажырашууну бир дагы бала ажырашууну кечирбейт. Алар силерге айтпашы мүмкүн, ичинде болушу мүмкүн. Мага 50дөгү аялдар кайрылат, 60дагы аялдар кайрылат, 70деги аялдар кайрылат. Бирок ошол именно ата-энеси ажырашкандыгын ушу 50ге чыкса дагы, 60ка чыкса дагы кечирбейт. Мына ошол суроо менен кайрылышат мага. Ошон үчүн мен атам мен 3 жашында ажырашып кеткен экен, атам менин 10 жашында ажырашып кеткен экен, атам менин 15 жашында ажырашкан. Ошону кечире албайм эмдигиче дейт да. Себеби мындай да. Эми ажырашкан деп айтып берейин, ошол эмне каяктан чыгып атат ушу ажырашуулар. Ажырашуу деген мындай да. Ажырашуу жанагы бир чубак ажы Раматулловдун аябай сонун немеси бар да. Эже сонусуз ооба билим жогунан улам ушундай абалга келип калат экенбиз. Туура, рахмат. Чубак ажынын аябай сонун бир баян бар да. Баян эмес, баягы өзү айтып берет го, суроо жооп берип аткан мындай да. Бирөө жазып атпайбы? Кат берет го, жазып алыпчы. Аны айтып атпайбы? Тиги ушундай ажыке бизде 4 балабыз бар дейт да, ортодо 4 балабыз бар дейт. Анан бирок ортобузда сүйүү жок болуп атат дейт да. Десе анан ажыке өзү айтып атпайбы? Ай, өкөң сүйүүнү эмне кыласың депчи. Сүйүүнү эмне кыласыңар? Андан көрө 4 балаңарды баккыла деп атпайбы? Анысы кандайчы?
Мындай да, эгерде ажырашсаңыздар, анда балдарыңыздарды жертва кыласыздар. Балдарыңызды курмандыкка чаласыздар да, себеби бала атасын, экөөсүн, энесин экөөнү тең жакшы көрөт да. Ал мынтип ажырай албайт, бир жак ажырай албайт. Значит, сиздин балаңыздын жүрөгүн жарымга мындай бөлөсүз дагы, бирөөнү атасы алып кетет, бирөөнү энеси алып кетет. Мына бала ушинтип жашайт. Ал кетпейт мынтип эле, атасын унутуп алып кетпейт. Ал алкаш болобу, ал наркоман болобу, ал ууру болобу, анын жүрөгү ошол жакта, каны, жаны, теги ошол жакта. 258 киши ошол жактан, 128 киши бир жакта. 128 киши ошо атаң жактан келип чогулткан оң жагыңызды. Ал канчалык жини келсе деле, канчалык аябай баягы ачуусу келип кечире албаса деле, анын жүрөгү все равно ал жак түбүндөчү тук деп ошо атасы жагын көзөйүп соғуп турат да. Эгерде сиз күйөөңүз менен келише албай калып, экөөңөр тең өзүңөрдүн тынч жашооңорду, мундан кутулсам эле мен тынч жашайм, ушундан кутулсам эле мен жыргайм деп аялы экөө тең ошондо эки жакка кете турган болсо, балдарыңардын жүрөгүн экиге бөлүп кетесиңер. Башка жолу жок. А эгерде сиздер ажырашпай ошо бала үчүн, балдар үчүн ажырашпай эле коелук, балдарды убара кылбайлы дей турган болсоңуздар, анда өзүңөрдү жертва кыласыңар. Өзүңөр өмүр бою кыйналып жашайсыңар, баягы уруш талашып, а бирок балаңарды сактап каласыңар. Ошондо эки жолу бар да, эки жолу бар. Же өзүңөрдү жертва кыласыңар, же балаңарды жертва кыласыңар. Башка жолдору жок. Мынакей, мен да ажыраштым, балдарым аябай кыйналды, депрессияга түшүп, эми өзүмө келдим 1,5 жылда. Туп-тура мынакей. Бирок адамды эч оңдой албайт экенсиң, бирок балдардын ошондой экенин түшүнөм. Ооба, эгерде мындай болот да, дагы болот, мен ага да кошулам, потому что кээде чындыгында эле ажыраша турган убакыт болот. Чындыгында эле такыр оңдой албай турган мезгил келет. Бирок ошондо рахмат чопа. Ошондо баягы чын эле мындай жашоо дарыгандай болот да, ажыраша турганда убакыт келип калат. Чын эле оңдой албай тургандагы убакыт келип калат. Бирок ошол кезде дагы балдарыңарды атасы менен катыштырып турушуңар керек. Мейли ал канча жаман болсо дагы, анын атасы да. Ана мага минтип келип атышат да дагы. Мынакей, дагы бир кейс менен бөлүшөйүн сиздерге. Ал минтип айтты. Атама аябай таарынчумун дейт да. Мына мен жаңы эле азыр иштедим, бир 2-3 эле күн болду. Аябай таарынчумун дейт, атамды аябай жаман көрчүмүн дейт. Себеби апам жаман көрчү экен дейт. Апам атаңар жаман, атаңар жинди, атаңар келесо, атаңар акмак, атаң эчтеке кылбайт, атаң дей берсе, биз деген ойлоп турбуз, атабыз жинди экен деп ойлоп турбуз дейт, чын эле дейт. Апам болсо атамдын үстүнө үстөмдүк кылчу дейт. Такыр ага бир эме берчү эмес дейт да. Үйдө эркек баягы бүт баарын башкарган, билген атам болчу дейт да. Ошол боюнча эле биз ойлоп турбуз дейт. Чын эле бул атам вообще жаман турбайбы депчи. Анан кийин азыр мен бүт билимдерди алып, бияктан угуп көрсөм, атам аябай жакшы киши экен дейт. Атам деген жоош киши экен дейт, момун экен дейт. Ал аялына бүт бийликтин баарын берип коюп эле байкуш эчтекеге жетпей отуруп калыптыр дейт. Ушунчалык атамдын жакшы адам экенин эми билдим деп атпайбы? Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз мындай балдарды эмне үчүн атаны жакшы, энени жаман көрүп калат? Себеби бирөө айтат ага, атасы айтат, апаң жаман деп, же апасы айтат, атаң жаман депчи. Ошондон жаман ата жок, жаман апа жок. Жаман күйөө болушу мүмкүн, жаман аял болушу мүмкүн, бирок жаман ата эне жок да. Түшүнүңүздөр эми? Ошондуктан силер балдарыңарды антип мындай бузбашыңар керек да. Мындай уруш талаш болсо, мындай ал деген интимный деп коет да. Мисалы үчүн, силер экөөңөр аял күйөөсү, баягы үйлөнгөндө, кыз жигит үйлөнгөндө, ал эч кимди ортого салбай эле, экөө отуруп эле сүйлөшүп эле, чечип, ушундай үйлөнөм деп чечишкен да. Ошондой эле силер урушканда дагы эч кимди ортого салбай урушушуңар керек. Табышсаңар дагы эч кимди ортого, жана кайнатаны чыкыр, кайненени чыкыр, атамды чыкыр, энемди чыкыр, бир туугандарыңды чыкыр, жок. Ал деген вообще это нарушение. Ал интим баягы төшөгүңөргө баарын киргизип алган сыяктуу да. Чогуу жаткан сыяктуу бүт бар менен. Ошондуктан бул деген аябай чоң проблема. Ошондуктан урушсаңар, экөөңөр чечкиле, эч кимге көрсөтпөй. Табышсаңар, экөөңөр чечкиле. Ажырашсаңар, экөөңөр ажырашкыла, балдарды ажыратпагыла. Эже бош отуруп калсам эле жаман нерсе оймо келет, ыйлагым келет. Депрессия, зая. Депрессия. Ошондой көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ажырашуу деген бул ажырашууну
карыганга чейин, оказывается, карыганга чейин ошону мындай кечирбейт экен да, балдар кечирбейт экен. Аны айтпайт, может, силерге, может, айтат. Кыскасы ушундай да. Бирок бул аябай өтө тяжелый процесс. Бирок ажырашсаңар дагы эки жакта тең жүргөндөй кылышыңар керек. Балага айтып түшүндүрүш керек да. Биз деген сени жаман көргөндөн ажырашкан жокпуз. Биз деген экөөбүз тил табыша албай калдык, экөөбүз жашай албай калдык бирөө. Ошон үчүн биз кичине отдельно эле мындай өзүбүзчө жашап туралы деп айттык, ойлодук. А бирок сен атаң, апаң мынакей бар. Сен кадимкидей эле биздей эле боло бересиң. Просто эле башка жакта жашаганы болбосо, сенин мамилең баардык тең, атаң, апаң, экөөнү тең бирдей мамиле менен жакшынакай жашай бересиңер деп айтып түшүндүрүшүңөр керек. Түшүндүңүздөрбү? Анан үй бүлөлүк неме боюнча, ушундай келишпестиктер боюнча дагы бир кейс айтып берейин мен силерге. Мага 74 жаштагы апа кайрылды да. Ал өзү эки кызы, эки уулу бар экен. Анан бир уулу авария болуп каза болуп калган экен, бир баласы, эки баласы бар экен. Азыр телефонуңузду, Айзада, телефонуңузду калтырып койсоңуз, кыздар сизге айтып беришет кандай мен менен байланышасыз депрессия боюнча. Депрессия боюнча дагы мага байланышсаңыздар болот. Личный консультациялар бар. Дагы айтып кетейинчи азыр. Личный консультация менде 1 саат, 1,5 сааты 5000 сом турат. Мен 1 саат, 1,5 сааттын ичинде силерге керектүү бардык маалыматтардын баарын тең чечмелеп айтып беремин. Эмне үчүн жашооңузда ушундай болуп атат, ошол именно кайсы себептер экенин бүт баарын тең көзүңүздү ачып айтып беремин. Ал аябай өтө мындай баалуу маалымат да. Ооба сакталат. Анан бул болсо 5000ден өдө көздөйт да. Азыр болсо бизде эртеңден баштап 2000 сомго акция болуп атат. Личный консультация. Ошого дагы жазылсаңыздар болот. Бияка жазып койсоңуздар, телефондорго азыр кыздар менен байланышасыздар. Эми, урматтуу достор, ошо 74 жаштагы апанын бир баласы каза болуп калды да, бир баласы же эки баласы калыптыр. Анан дагы бир эле баласы калды, ошол менен чогуу жашашат да үйүндө. Ал могу тегерек жеттер, ушу чүйдүн тегерегинде эле. Ошол 74 жаштагы апа баласынан баласы кол тийип, анан ошо мага кайрылды да. Анан ушундай моменттерде мындай ойлойсуң да, мындай эчтеке проблема болбой турган жерден эле проблема кылабыз да. Ошол бала түшүнүш керек да, мисалы үчүн ата-энеге кол көтөрбөш керек, ата-энени жакшы караш керек деген сыяктуучу. Анан ошондой кездерде мына жанагы неме дубалар да бар да. Мына дуба деп айтып жүрбөйбүзбү? Биз деген ал жөнүндө көп эле сөздөр айтабыз го, мындай ошону дубалап коюп тур. Анын баары чындык, билесиздер. Себеби Куранда жазылган да. Куран көз тийген деген чындык деген, дуба окулган чындык деген, себеби биздин пайгамбарыбызга дагы ушундай дуба окулган да. Ошондо жанагы Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрү түшкөн болчу. Ошол аяттар түшкөн болчу Алладан. Ошондуктан мына жанагы дуба окутуп койду дегендердин бүт баары тең чындык да бул. Ошондон ошол немеде болсо, ошол апанын мен баягы подсознание менен иштеп баштаганда, ошол апанын мындай баласы экөөнүн ортосунда аябай чоң дубалар бар экен да. Ошолор дагы мына чечкенге жардам бердим да. Эгер ошондой проблемаларга болуп калса дагы эгерде, анда мага кайрылсаңыздар болот. Хорошо, Бурлукан, жазылыңыз 2000 сомго. 2000 сомго жазылыңыздар, потому что бир жума 5 эле күн болот, ал дагычы. 5 эле күндөй болот, ал дагы. Андан кийин ал акция дагы бүтөт. Андан кийин уже 5000ден болот да. 5000ден өдө көздөй менин консультацияларым 5000ден 8000ге чейин. Силердин проблемаларга жараша да. Ошондон азыр пока 2000 болуп атканда жазылып алыңыздар. Анан дагы мен ошо подсознание менен иштейм да, мен ошо жөнүндө айтып кетейин сиздерге. Мен подсознание менен иштейм. Ошол жана бала кезиңиздеги төрөлгөнүңүздөн баштап ата-энеңиз менен болгон мамилелердин бүт баарын тең чечмелеп 4 сааттын ичинде индивидуалдуу кайсы жерде болсоңуз дагы онлайн форматында видео связь менен сиз менен 4 саат иштеймин. Эгерде ушундай проблемаларыңыздар болуп калса, анда мага да жазылып, ошол жеке иштөө, подсознание менен иштөө техникага дагы, жосо сессия деп коем, техника деп коем аны, жосо сеанс деп коем, ошого дагы жазылып кайрылсаңыздар болот. Анда аябай өтө жанагы именно трансформация кылам да, менин өзү вообще өзүмдүн жасап жаткан ишим трансформатор. Мен адамдын оюн өзгөртө алам да. Адамдын оюн түздөй алам. Адамдын оюн башкача ойлондура алам. Мындай
же болбосо ошо подсознание менен иштегенде 4 саат ичинде жана трансформация кылып 4-5 уровеньге трансформация квантовый скачок кыла алабыз да биз ушундай. Кыскасында кыскартып айтайынчы, ушундай квантовый скачок, кимдер ошондой 4-5 измеренияга квантовый скачок кылгыңыздар келсе, анда тоже биздин кыздарыбыз менен жазылыңыздар. А квантовый скачокко даярбы, даяр эмеспи, мен обязательно через консультация кылам да, аркылуу кылам. Ошондуктан консультацияны сөз алып туруп анан квантовый скачок кылабыз да, потому что мен көрүшүм керек да, силердин канчалык проблемаңар бар экен, аны менен кандай иштешиңиз керек экен, мен биринчи анализдешим керек да. Аны ошондон кийин гана анан ошол квантовый скачок жасап берем. Ошон үчүн кимдер ошо трансформация кылгыңыздар келсе, квантовый скачок деген мындай да, квантовый скачокто биз 4 экзамен өтүшүбүз керек. Биринчи экзамен бул биз болуп жаткан ситуацияны бүт баарын кабыл алышыбыз керек. Жаманбы, жакшыбы, баарын туура кабыл алганды үйрөнүп, үйрөтөм да, кабыл аласыздар. Андан кийин анан кечирим кыласыздар. Сөзсүз кечирим кылыш керек. Туура кылдыбы, туура эмес кылдыбы, кандай күнөө кылды, кандай күнөө кылган жок, ошону прощение деп коет да, кечирим кылабыз. Андан кийин ыраазычылык келтиребиз, ошо благодарность. 3-чү шаг. Анан 3 шаг болгондон кийин 4-чүсү өзү келет. Ал сүйүү. Ошондон эгер ушу 4 тепкичти өтө турган болсоңуз, анда сиз автоматически уже 4-чү измеренияда уже баягы духовный частька квантовый скачок кыласыз да. Ушул 4 шагты өтө албасаңыз, анда квантовый скачок кыла албайсыз. Анан тем более аны өзүңүз өтө албайсыз да. Өзүңүз өтө албайсыз. Аны сөзсүз бир сизге да ошол жолдорун билген бир адам колуңуздан жетелеп, ошол шагтардын баардыгын тең бастырыш керек. Мен ошону 4 саат ичинде жасайм. Ошондон эгерде ушундай проблемаңыздар болуп калса дагы, мага кайрылсаңыздар болот. Же ошол 2000 сомго жазылып, ону оффлайн жолсам болот. Болот. Оффлайн жолсаңар да болот, онлайн жолсаңар да болот 2000-ге. Рахмат, чоң рахмат, Кундуз. Алена 100% трансформатор. Рахмат, Нургул. Трансформация болгондор айтып атат биякта. Номер калтырып кетиңиз деп атат. Номерге калтырып койгула, кыздар сиздер менен байланышат баардыгыңыздар. Биринчи кабыл алуу, биринчи принятие деп коет. Принятие, прощение, благодарность, любовь. Мына ушул 4 тепчи менен трансформация боло аласыңар. Аны бир өзүңөр кыла албайсыңар. Аны сөзсүз операция да, бул жан дүйнөнүн операциясы да. Жан дүйнөңөрдү операция кылып, ушул шагтардын бүт баарын өткөрүп, анан кийин чыгасыңар. Анда уже жанагы 4-чү измеренияга өткөндө аякта уже жанагы баталар келет да. Жетатадан баталар келет. А бата келгенде ал жактан только жакшы нерсе келет. Бул байлык келет, ырыскы келет толтура, ден соолук келет, отношение келет, жүрөккө тынчтык келет, жан дүйнөнүн тынчтыгы келет. Баардык жакшы нерсенин бүт баары тең ошонун агат да, батадан агат. Ошондуктан бул аябай өтө башка деңгээлде өтө турган, башка өрөндө өтөм да. Муну мен азыр айтып бере албайм кандай экен, потому что айтып бергенге да невозможночу анычы. Ошондуктан эгер ушул боюнча суроолоруңуздар болсо дагы мага сөз кайрылыңыздар. Баардыгыңыздар азыр тезирээк калтырыңыздар дагы, кимдер калтыра турган болсо, эфир жабыла турган убакыт келип калды азыр. 5 мүнөттөй убакыт калды, анан бул эфир жабылып калат, бүтүп калат да. Ошондуктан мен эми бүгүнкү тема боюнча айтайын деп атканым азыр. Жумагүл, Алена эже сизден сеанс алгандан кийин ажырашкан күйөөм мага чалып бейпил тун каалады дейт. Рахмат, Жумагүл. Рахмат. Эже мен ыйлай берем, жолдошума таарына берем эмгеликтен. Стресс, Наргүл, стресс, депрессия, аябай депрессиянын түбүндөсүң. Сонун эжеке, мага өтө жакты сиз менен жакын арада байланышам, Кудай кааласа. Макул, күтөмүн Элмира. Трансформация башлаганча. Биринчи трансформация кылаардан мурун мен сөзсүз алып бүт баарын тең анализ кылып чыгам. Сөзсүз личный консультацияга келиңиздер. Анан трансформацияга даярсыңарбы, даяр эмессиңер, бул деген совсем башка деңгээл да. Бул адамдын башка аң сезиминин өтө жогорку деңгээлде өсүп кетиши да трансформациядан. Ошондуктан ал трансформацияга сиз даярсызбы, даяр эмессизби, аны мен бүт карап чыгышым керек да. Жөн сразу эле келе калып эле трансформация кыла албайм. Ошон үчүн Гүлниз Нур дейт, обязательно личный консультацияга жазылыңыз. Кантип байланышам? Номериңизди калтырып койсоңуз, Наргүл. Номериңизди калтырып койсоңуз азыр кыздар. Тез-тезден азыр кыздар, бияктан катышуучулар, тез-тезден номериңерди калтырсаңар, биздин кыздар сиздер менен байланышат, Анан бүгүнкү жана үй бүлөдө келишпестер деген тема болуп атпайбы? Ошондуктан мен баягы жыйынтыктап айтайын деп атканымчы, үй бүлөдө келишпестер
бирөө келип алып, эч ким мындай жасабайт да. Эч ким мындай бирөө келип туруп үй бүлөңүздөрдү кириштерди жасап кетпейт. Ар бир эле өзүбүз таап алабыз. Жөн эле түп-түзеле жерден эле караны ак кылып көрүп, акты кара кылып көрүп эле ушинтип эле өзүнөн эле бир проблема таап алабыз да. Ошондуктан сиз эгерде ушундай билимдерди ала турган болсоңуз, сиз ойлойсуз да, бул уруштун мага эмне кереги бар? Мен эмне үчүн ажырашышым керек? Мен наоборот жашоомду оңдоп кетишим керек экен. Энергияларымды урушка кетирбешим керек экен да. А урушка энергияңыздын баары кетсе, өзүңүз термелүүнүн так түбүнө түшүп калсаңыз, эң төмөн термелге түшүп калсаңыз, анан сизди ким кантип каякта акча аякта, каякта бактылуулук болот? Ал ажырашуу дегенчи, мен дагы силерге бир сөз айтып кетейинчи. Ажырашуу деген мындай да. Ажырашуу деген бул бир тек да, бул сиздин тегиңиз, бул бир тек. Бул баланын теги да, буякта 128 кишиден 258 киши бар буяктачы. Бир текте, жет атага чейин. Анан бул аялдын теги да. Буякта да 258 киши бар. Ушул эки адам үйлөнгөндө момундай экөө, мындай биригет, элестеткиле, момундай биригет, мынтип биригет. Эки тек биригет. А ошо силер ажырашканда эки тек ажырашат момунтип элестеткиле. 258 киши, 258 киши. 516 киши экен. Сиз ажырашканда 516 киши ажырашат. Элестеткиле. Еще сиздин балаңыздын оң жагы калып калат тиякта, калып калат. Күйөөңүз менен кетет, сиздин балаңыздын оң жагы. Ошондуктан балдарыңыздарды сөзсүз атасы менен өзүнүн тектер менен байланыштырып катышыңыздар. Эгерде сиздер өзүңүздүн эле жаныңыздын тынчтыгын карап калып кете берип, балаңыздын канча тагдырына балта чаап атасыз. Ошондуктан бул ажырашуу деген, ошон үчүн Алла айтканда, чымчыктын да уясы бузулбасын деген да. Чымчыктын уясы бузулбасын деген, не то что там. Балам сөзүмдү аткарбайт 9 жашта. Бул да проблема. Кайрылыңыз обязательно. Азыр уже эфир бүтөйүн деп калдым. Күйөөм мага тарынып, өзүнүн ошибкасын билбей эле үйдө уруш. Сиз менен иштеш керек, Наргүл, сиз менен иштеш керек. Анан атаңыз менен иштеш керек. Күйөөңүздө проблема болсо мен атаңыз менен иштейм. Мен башка техника менен иштейм да. Күйөөңүз менен иштебейм. Только атаңыз менен иштейм. Аялыңыз менен проблема дей турган болсо, биякта жигиттер болсо, анда апаңыз менен иштейм. Трансформация болгондо жашоо керемет болуп калат экен. Рахмат, Жумагүл. Ооба. Күйөөм аябай өчөшүп жатат, кылышым керек. Наргүл, жазылыңыз, консультацияга жазылыңыз. Жеке сүйлөш керек да, ар бири менен. Ошон үчүн мен ар бир адам менен өзүнчө сүйлөшөмүн. Ар бириңиздер өзүнчө индивидуалдуу, башка бирөөнүн бирөөсү менен мондай эле баарын бир общий эле мондай котелго салып туруп эле чече бербеш керек. Ар бир үйдө өзүнүн проблемалары бар. Ажырашуу оор процесс, ооба махабат. Дагы суранабыз 15 тулантыңызчы. Азыр иним менен көп урушам дейт. Бирөөлөргө ким болбосун ишене албайм дейт. Иним менен көп урушам. Бул да атаңыз менен болгон проблема. Иниңиз менен урушканыңыз. Бирөөлөргө ким болбосун ишене албайм дейт. Ал дагы ошо ата-энеңиз когда-то вас предали. Даже бала кезде бирөөгө берип койгон бакма баласыз, же болбосо жаман көрүп калган бир кандайдыр бир төрөлгөндө даже кеткен проблемалар ошондой боло берет, ишене албай. Кто-то вас предал в детстве. Ошону ойлой бересиз. Ошол сизди сопровождать этип турат дайыма. Макул байланышым. Жеке консультация канча сом? 2000 сом. Акция менен атак вообще 5000 сом. Кайненем менен да, апам менен да жакын эмесмин. Эмне кылышым керек дейт. Иштеш керек. Апаңыз менен иштешибиз керек. Апаңыз менен иштесек, кайненеңиз менен автоматически жакшы болосуз. Кана. Өчөшүп аябай жатат, мен аябай бетине айтып салгам. Жок. Уруштун кереги жок. Эч качан урушпагыла. Уруш теңелбегиле, эч качан теңелбегиле деген кыргыздын аябай жакшы сөзү бар го. Теңелбегиле. Урушкандан пайда жок, башка жак менен. Мени көргүсү жок күйөөмдүн дейт. Ал бүт сиздин атаңыз менен болгон байланыш, Наргүл. Мен такыр башка жагын карайм да. Рахмат, бүгүн мына 100гө жакын адамдар отурдуңуздар. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Тайнеме да жакын эмесмин. Дагы ушундай бир жумада 1-2 жолу ушундай дагы акысыз тренингтерди кылып турабыз. Кийинки тренингтерге да өзүңөрдүн суроолоруңарды даярдап койсоңуздар болот. Бул эфир болсо сакталат. Атасы кайтыш болсочу бир туугандар менен катышабы? Мен 38 жыл болду, мен да катышамбы? Мен түшүнбөй калдым, Бурулкан. Бул суроого жолукканда сүйлөшөлүк, түшүнүксүз болуп калды. Ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар эже. Рахмат, махабат. Рахмат, чопа. Бардыңыздарга рахмат чоң.
ошо азыр неме бүтүп калат эфир. Ошон үчүн баардыгыңыздар жакшы калыңыздар, аман эсен болуңуздар. Сиздер менен мен дайыма байланыштамын. Эфирлерди калтырбай алыстабаңыздар. Чоң рахмат. Жакшы эс алыңыздар бүгүн.